Kahar benim kolumdan iş gelmiyor kalgan. Elden canım sırayın dedim baram. Барар жери же каражаты жок болгондуктан жашы 70ке таяган Рыспы Акынбекова ушул таар бөлмөдө жашаганга аргасыз. Аны менен уулу, кызы жана небереси дагы чогуу турат. Алардын өз үйү жок болгондуктан таар шарты жок бөлмөгө араң батып жашоо өткөрүп келишет. Ушу эки балам бар. Чоңум кичинекей мөкөтөң оорулуу балам. Чоңум болсо ооруп калат, тез ооруйт. Ана кичинекей мына ооруп төлөгөн пут. Anca kvartiradan başta gelgende aydan karşıp töreli kalmadan 5.000 6.000 karşıp kalmıyor kuup çıkarıp koyuşkan. Anam daha jakşı sindim şu bir var ekem şunu boşalttırıp şöyle gelip. Görcelerine eşki alıp çıkıp şöyle bizi girgizip koydu şöyle yaşatağız. Каарманыбыздын баласы талма оорусунан жабыркаса, кызынын буту туаса ооруйт. Мындан улам алар иштей албайт. Ошентсе дагы туугандарына жардам берип, жаңгак чагып, күнүмдүк тиричиликке биртке каражат таап жаткан маал экен. Бирок эненин 1 айлык пенсиясы тамак аштан артпай, толук кандуу медициналык жардам алууга мүмкүнчүлүк жок. Кичинекейимдин апам лечение кылдырган экен. Андан бери мен чоңгондон бери мен доктурдун эшигин аттып көрө элепмин да, бирок үйдө отурам, аз кирип кичине сиңдиме кирип чаңак чагышам, анан өтө ооруп кеткенде кирип чатам, кайра турам, неме кылам. Анча ооруп иштериме, кирлерим апам жууп берет. Рыспы Акынбекова Курманбек айыл аймагынан болот. Ал айыл өкмөткө жана башка тиешелүү жактарга үй салуу үчүн жер тилке сурап кайрылганы менен андан майнап чыккан эмес. Батирден батирге көчүп жашоо каарманыбызды бир топ түйшөлткөн. Менен мисалы барса ушундай бир үй толсо керек мен арзама. Эмне деп коза берейин деп жаткан эмеме. Суранып ар өкмөт сайын суранам балам. Эч болсо эки мындай кичине чек берип койгулачы төрт бужук. Бир кыш бир кылай бер деп үстүн жаап бакылы жаап кирип алалы десем бербей жүрдү дейт. Мен эчким караган жок балам. Шуну эч керек карабай койду. Болуптур деп коет деле шылдыңдап күлүшөт, шылдыңдап күлгөндөр болду балам. Эненин бир гана тилеги оорулуу балдарын туракчайлуу кылуу. Деген менен бул үй бүлөдө үй алууга каражат жок болгондуктан коомчулуктан жардам сурайт. Бир тууган мусулмандардан сурайт элем, бир туугандар кыргыз эли мен. Көп түкүрсө көл болот дейт, кичине мусам чогулса, эптеп өкмөттө жарап калса болду балам. Башка мен эмем жок балам. Ушулардан өкмөт эгер өкүмү канча ташып садыр жапарууга турган болсо ушу эки балам пенсияга да чыгарып берсе, жана не билем метрикасы жок балам. Колунан келген мусулман бир туугандар мушу жардам сурайм. Чоңдор укса чоңдорго да канча эк менен садырга үнүм жесе. Ошо түшүнөр деп. Акынбекованын үй бүлөсүнүн бүгүнкү жашоосу мына ушундай. Алар кайдыгер эмес жарандар бар экенине жана коомчулук бул үй бүлөнү колдоп кетерине ишенишет. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.